Мурдагы кезде жоолукчан деген сөз бир гана энелерге жана жеңелерге айтылса, учурда жаш кыздарга дагы тиешелүү. Себеби жоолук салынып хиджаб кийип, ыйман жолунда жүргөн кыздарыбыз жок эмес. Бирок тыйындын эки бети бар деген сыяктуу эле жоолукчандарга дагы туура эмес көз карашта карагандар бар. Тагыраак айтканда, жоолукчан кыздар деле туура эмес жолдо жүрүшөт, ар кандай жакка барышат деп айтышат. Мына ушунун негизинде жоолукчан деген ким деген суроого жооп алыш үчүн чебирдин бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайбыз. Саламатсыздарбы? Ал эми бүгүнкү темага карата келген конокторду чекесинен чакырып кызыктуу маекти баштаганга аракет кылалы. Алгач студиябызга Мутакеллим коомдук фондунун төрайымы, муфтияттын алдындагы аялдар бөлүмүнүн жетекчиси Жамал Фронтбек кызы бүгүн биздин студиябызда. Негизи эле учурда коомчулукта жоолукчан деген ким? Мына ушуну айтып бериңизчи. Жоолукчан деген бул ыймандуу, бир Кудайга ишенген, Аллахты сүйгөн момун мусулман кыз деп түшүнсөк болот. Эми ал эмне себептен жоолук салынат дегенде, ошол улуу Курани Каримде бир эмес эки сүрөдө айтылгандай, авратыңарды жапкыла, уяттуу жериңерди жапкыла деген үчүн бул кыздарыбыз ошол толук мусулман болуп Кудайдан корккон үчүн авраттарын жаап, жоолук салынып, татынакай болуп жүргөн мусулман кыздар дейм. Ана мына коомчулукта ар кандай көз караштар айтылып жүрбөйбү? Жоолукчандар эле туура эмес жолдо жүрөт дегенчи. Бирок учурда карап көрсөңүз, жоолукчан деп айтылып, ошондой туура эмес көз караштын баруусунун бирден бир себеби бул жоолукту мода кылып салынып алуудан эмеспи? Биз мусулман болгондуктан кыргыздар биз жоолук салынып атабыз да. Анан эми ар бир доордун өзүнө ылайык бир модасы болот экен. Азыр жаш кыздарыбыз өзлөрүнө ылайык татынакай кылып жоолуктарын салынып атат. Бул жакшы нерсе. Бирок ошол жоолукчандарга да азылгандар көп болуп атат да. Эми мен ойлойм, бул дагы бир гыйбат нерсе. Аларды көрө албастык, аларды бир жаманатка кондурайын деген, бирок мен бул ой менен эч бир макул боло албайм. Ар кимдин ою өзүнө баалуу эмеспи? Андыктан аял заты жоолук салынбай деле ыймандуу боло алат деген ой пикир менен келген дагы бир каарманыбыз актриса Гуел Кадырбекова бүгүн биздин студиябызда. Жоолукчан сиз үчүн ким? Мына ушуну айтып алалы. Жоолукчанын баардыгы эле ыймандуу эмес. Биринчиден, анткени өз көзүм менен көрүп жүргөн окуялардан айтсам, өзүмдүн эле жакын курбуларым, жакын тааныштарым, мүмкүн коллегаларым да баягы бирөөнүн үгүтү менен бул ыйман деген жоолук салынуу, намаз окуу деп түшүнүп, жоолук салынып алып намазды баштаган эле да. Бирок бир убакыт өткөндөн кийин, 5-6 айдан кийин экөө тең таштап койду ал нерсени. Жоолукту таштагандан кийин баягы намаз да токтоп калды алар үчүнчү. Чечип койду. Бизде эле болуп кийинип жүрөт азыр. Эми бул ыйман эмес болуш керек, бул жоолугу жок деле ыймандуу боло алабыз дедик деген ой пикирде экенсиз. Албетте. Анан кантип ыймандуу боло алабыз, жоолугу жок? Мына ушул нерсени далилдеп берсеңиз. Менимче ыйманды бир жоолукка байлап койгон жок болуш керек, Кудай өзү, туурабы? Баягы ошо доорго жараша, ошо кылымга жараша кийинишибиз керек да. Анан ошол адам заты өзүнө жарашыктуу, дене мүчөсүнө жарашыктуу кийим кийинсе болот. Ал эми ыйман бул жүрөгүбүздө, жан дүйнөбүздө. Аллах Таала пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям аялдарыңарды, мусулмандардын аялдарын узун кийдир, үстүнө жабынчыктарын жабышсын дегенде, ошондо булар аялдардын авраттарын жабуу болуп эсептелет да. Мешке суроо, аялдардын аврат жерлери кайсыл экенин билесизби? Тизеден өйдө, такымдар, балким бул эмелер, ушулардын баары тең киретир. Аялдардын бети эле ачык туруш керек. Ошондо хиджаб кийгенде ошол жерлери жабылып турат. Мисалы, жоолукчандар карап турсаңыз, бүт баары эле жабылып турат да. Ошо мешке айтайын дегеним, сиз жоолукчандарды ыймансыз деп, адамдын бул ар бир өзүнө болот да. Аллах Таала хидаят берген адам хиджабты кийип жолдо басып жүрө алат эди. Хидаят бербеген адам ачылып чачылып жүрө берет же. Эми мына да, ошол эле биздин азыр арабызда хиджаб кийинип алып, туура эмес жолдо жүргөн кыздар бар да. Ошонун ичинде жүрөгүндө ыйман жок болгондуктан анан ошол ишке барат, туурабы? Болгону эки жүздүүлүк адамды алдайт. Сырткы келбети менен эле ойлойт, мен жакшы көрүнөм деп.
Коомчулуктагы айымдарыбыздагы бүгүнкү темага карата айтылган ой пикиринен улам даярдалган кыскача сюжеттен соң анан талкууну улантабыз. Азыркы учурда хиджаб кийип ыйман жолунда жүргөн кыздардын саны көбөйүп баратканы анык. Бирок коомчулукта аларды жалпы жонунан жоолукчандар деп атап коюшат. Айрым бир көз караштарга караганда азыркы кезде жоолукчандарга ар кандай ой пикирлер айтылып келет. Андыктан сөз башынан болсун деп учурда жоолукчан деген ким деген суроону узаттык. Жоолукчан деген бул Аллахтан корккон, ыймандуу, өзүнүн аврат жерлерин жапкан ыймандуу кыз. Ар кимдин көз карашы ар башка эмеспи? Андыктан Алина айымдагы жоолукчан кыз дегенди кандай түшүнөрүн айтып өттү. Башында мындай дини таза, тулку бою таза, ой пикири таза, түз жылдо жүргөн кыз деп ойлочумун да. Анан убакыт өткөн сайын баягы эки динди туура эмес түшүнүгөнбү же диндин бурмалоодонбу азыркы бул жоолукчан кыздын түшүнүгү мен үчүн азыр бир аз терс көрүнүш болуп жатат. Мына ушундай ой пикирден улам сиз жоолукчан кыздардын туура эмес жолдо жүргөнүн көргөнсүзбү? Же тактап айта аласызбы деген суроого жооп алдык. Айта алам, мен көргөм, фактылар көп эле болуп атат. Мисалы, эң жөнөкөй коомдук транспорттон баштайлы. Челкейип боюнда бар аял кирсе, жоолукчан кыз суйкайып отурат. Башка кыз кыска эле юбка кийген тура калат 2-3 сумка болсо дагычы. Башка бир мисалды айтайын. Кечинде Дзержинка паркта баары эле эс алып жүрөт. Баардык эле жаштар бирдей. Жоолукчанбы, жоолукчан эмеспи, айырмасы жок. Бирок эмнегедир жоолукчан кыз тамеки чегип баратканда абдан терс көрүнөт экен. Дароо көзүңө көрүнөт. Анан маршруткадаларда жосо ар кайсы коомдук жерлерде кетип баратканда соткадан орусча сөйлөнгөн сөздү сүйлөп баратканда дароо карайт экенсиң да, карай калсаң эле жоолукчан кыз. Эмнегедир акыркы 2-3 жылда ушундай көрүнүш абдан көп болуп кетти. Бирок Аида Бийликовна биз жоолукчан кыздарды жан дүйнөсү таза деп элестетебиз. Бирок айрым учурда эс алуучу жайлардан көрүп калганда бир аз одоно көрүнөт дейт. Көбүнчө эс алуу бактарында кол кармашып жүргөндөрүн көрүп калабыз. Экиден болуп отурганын көрүп калабыз. Анан эми мүмкүн алар мүмкүн шарият жолунда тууралап алгандыр, мен билбейм да. Бирок эми сыртынан баягы бизге мындай өөн эле көрүнөт да, мындай чоочун. Эми ал биз баягы адамдын баягы жоолукчан дегенде сиз айтып өткөндөй кандайдыр бир ыйык, таза адамды элестеп атпайлыкпы? Ал ошол нерсеге мындай кандайдыр бир жиркенич пайда кылат да эми. Жогоруда айтылган ой пикирлерден улам эмне себептен жоолукчандарга карата мындай сөздөр айтылып жатат деген суроого Дамир айымдан жооп алдык. Жоолукчан кыз бул ыймандуу болгондуктан анын жүрөгүндө ыйман бар, андай ишке барбайт. Аны жөн гана исламдын жаман көрсөткөн ырымдар жасайт. Назгүл Жомортовна мындай ой пикирди айтуунун өзү туура эмес. Анткени ислам динин толук түшүнбөй туруп, жаш кыздарга карата ар кандай ойду айтууга болбойт дейт. Бул денени жапкан бул туура эле нерсе. Ар бир формасы бар. Мисалы үчүн биз илгери чапан менен жапчубуз, узун этектүү көйнөк менен жапчубуз. Ал эч эмеси жок да. Бирок баягы кыргыздар кичине баягы ислам динин түбүнө чейин түшүнбөй эле, баягы биздин жаш айымдар, жаш кыздар жабынып келатса эле, ойлой берет да, бул калп эле жабынып алды дейт да. Анан себеп дегенде буга жеңил дейт. Андай эмес да, адам ошого келди. Ошол дини менен, өзүнүн дили менен деп айтыш керек. Аң сезим менен келип, өзү сезди. Сезип, ойлонду, мен ушуга берилдим, эми мен денемди жапкым келди десе, жапсын. Ал эч эмеси жок, уяты жок. Мисалы үчүн биз илгери деле сарактап деле кыска кийинген эмеспиз. Бирок адам ошону кийингенден кийин, ошол жүрөгү да таза болуп, ошо дини кандай тазалык болсо, ошондой тазалык болсо, мен эч качан ага каршы эмесмин. Мындай ойку теки ой пикирлердин келип чыгуусу эмнеден деген суроо да пайда болот. Ал эми Айдайым бул нерсеге ата-энелери күнөөлүүбүз дейт. Терс көрүнүштөрдү кылып, терс жүрүш-туруш болуп атканы мүмкүн биз ата-энелер өзүбүз, может энелер же эжелер, сиңдер өзүбүз күнөөлүүбүз. Себеп дегенде ошол кызды үйүндөгүлөр бардыгы намаз окуп эме кылса, может өзү ойлоп атат, үйдөгүлөрдүн баары кийди, мен кийишим керек экен деп кийип алып, ошол себептен эн атанын кыстоосун да, же болбосо таңоолап ага кийгизгендиктен, менимче ошол кийгизгендиктен келип чыккан терс көрүнүштөр болуш керек деп ойлойм. Жоолук салынгандардын баары эле ыймандуу эмес, жоолугу жок деле ыймандуу боло алабыз деген сөздөр да айтылбай койгон жок. Жоолугу жок деле аял заты ыймандуу боло алат. Мисалы үчүн өзүмдү айтсам, мен ичпейм, чекпейм, ата-энеме каяш айтпайм.
күйөөмдү урматтайм, өз ордумду билем үй бүлөдө. Мисалы үчүн ошентсе деле мен шым киемин, университетте сабак берем, светтик дүйнөдө жүрөм, бирок Кудай алдында ак таза жүрөм. А бирок Дамир айым бул ой пикирди четке какты. Жоолуксуз деле ыймандуу боло алабыз деген сөз туура эмес. Жоолук бул ыйман бул жүрөктүн иши. Ыймандуулук сана жолуксаңдар. Ошол көрө албастыктар өздөрү жолуксаңдык ыйманга келгенден кийин андай пикир чыкпайт эле. Ал эми жоолукчан деген сөз болгондуктан анын сырткы келбетине дагы маани беришибиз керек да. Андыктан жоолукчандардын сырткы көрүнүшү кандай болуш керек деген суроого жооп алыш үчүн студиябызга дизайнер Бактыгүл Канымет кызын чакырабыз. Жоолукчан кыздардын сырткы көрүнүшү кандай болуш керек? Башында жоолук болуш керек, чачы көрүнбөш керек, бетин гана лицо өңү гана көрүнүп турушу керек. Ал эми бул жерден билектен кызылашка чейин узун болуш керек. Кээ бирөөлөр бут кыскараак кылып кийип коюшат да, бут дагы авырат экенин унутпаш керек аял кишилердики. Биз коомчулуктан көп көрөбүз. Мен жана жогоруда Жамал эжеге айтканым да ушул болду. Жоолукту салынуу бул мода болуп кетти депчи. Башыбызда жоолук бар, астыбызда шым, же болбосо вечерний көйнөктөрдү кийип алабыз, башыбызга жоолук. Мына ушул нерсени биз жоолукчан ыймандуу деп айта алабызбы? Анан ушул нерсе бул жоолукчан хиджаб кийген ыймандуу деген талапка жооп береби ушул кийим? Жок, жооп бере албайт бул талапка. Себеби дегенде жоолукту кандай түшүнүктүү оңдоп туруп салыныш керек да. Жоолукту салыныш да оңой эмес. Жөн эле көчөдөгү бирөөнү алып келип жоолук салынтып койбайсыз. Ал адамдын ошол жоолук салынганга өзүнүн ыйманы жетиши керек. Аллахтан коркуу сезим болуш керек да. Пайгамбарыбыздын жеткизген бизге хадистерин толук окуп, түшүнүгүн оңдоп туруп аял заты анан келиш керек. Туура айтып атасыз. Мисалы үчүн башына жоолук салынышат, шым кийип алышат. Мисалы үчүн ошол авратты дагы биз кыздар шым кийсе да болот. Мисалы үчүн тизеге чейин өзлөрүнүн көйнөгү болсо, анан мусулман кыздар деле булар деле адам да. Мисалы үчүн булар турмушка чыгып атканда жалаң кыздардын ичинде той көйнөктөрү бар, татынакай. Ал жерде эгерде бирде эркек жок болсо, булар жакшынакай прическасын кылып алып, эшиктин баарын жаап, бирине бири көргөзсө болот өздөрүнүн украшенияларын. Бул жакшынакай нерсе. Же болбосо өздөрү бир кечки кийимди күйөөсүнүн астына жазанып кийинсе болот. Эмнеге болбойт? Анан көпчүлүгүбүз биз түшүнөбүз да, мисалы үчүн мусулман кызы бул бир мешок кийиш керек, автобустан сүйлөбөш керек, күлбөш керек. Мисалы, ошол жоолук салынганда дагы бир 18 жаштагы кыз менен 45 жаштагы аялдын, мисалы, автобуста, көчөдө көргөндө айырмасы жок болот. Эмне себептен? Себеп дегенде, ошол эки жоолугу жоктордуку мойну бырыш болуп калат да, ал билинип калат. А биз жоолукчандардыкы баары жабылат дагы ошол автобуста отуруп алат дейт. Ошол 45-теги аялдыр. Мүмкүн анын боюнда бар. Мисалы үчүн боюнда бар кыздарыбыз хиджаб кийгенде 7-8 айга чейин билинбейт боюнда бар экеничи. Анан ал баарына эле чыгып эле жарыя кылбайт да, мен 6 айлык боюмда бар, ошончо мен тура албайм депчи. Айтылган ой пикирлерге карата көз карашыңыз кандай? Жана ыймандуу кыз гана жоолук салына алат дебедиби? Жок, ага дагы деле каршымын. Жаңы эле баягы сюжеттегидей эле мен өзүм өз көзүм менен көрдүм ошол маршруткадан. Баягы биз отура албайсың, улуу киши түшкөндөн кийин албетте орун бересиң. Астыңкы орунда 2 кыз отурат. Баягы сиз айткандай эле баягы мешок эмес, боюнда жок. Чип баягы бели меникиндей эле баягы азыр мода деген аябагандай өнүктү го. Ал хиджабта деле туурабы? Жапжаштанкай эле боюнда жок кыз отурат. Сагызды балчаңдатып чайнап алган. Телефон менен сүйлөшүп отурат. Бул жакта улуу адамдар турат, бирок орун бошотуп берген жок. Астыңкы орунда отурат да. Бул ыйманбы? Мен буга жооп берип коеюнда, биз ушунчалык бир коомчулуктан мындай бир бөлүнүп алганбыз да, бул мусулмандар эмес депчи. Ошол эле ислам динине кирип аткан, мисалы сиз айтып аткан чыпчыйган көйнөк кийип алгандар, бул жаңы динге кирип аткан кыздар. Ошол эле шаардык кызбы кандай, мүмкүн бүгүн биринчи жолу жоолук салынып көчөгө чыкты. Ага убакыт керек. Мисалы бияктагы эжекебиз айтып аткан, ал илим алыш керек, ислам динин түшүнүш керек, хадистерди окуш керек, жүрөгү ойгонуш керек. Ошондо ал ислам динин түшүнүп, исламда мисалы үчүн негизги 4 хиджаб кийгенде 4 принципти карманышым керек. Ал узун болуш керек, денемди көрбөш керек, кененирээк болуш керек, өтө яркий түстөгү болбош керек деген ошонун баарын түшүнгөндөн кийин, мисалы үчүн мен боенгондо күйөөмдүн астында гана боенушум керек, башка эркектердин астында боенбошум керек. Ошол нерселердин баарын ал илим алгандан кийин жетишет да. А эгерде бүгүн эле бирөө даават кылгандан кийин мен Кудайдан корктум, ой, давратым жабайын деп атат, биз колдойбуз ал кыздарды, молодец деп. Себеп дегенде ал кыз дагы кичине илим алгандан кийин
денесин оңдойт, узунураак кие баштайт, чыпчыйганды кийбей баштайт. Буга убакыт керек. Ыйман бул ислам динине келгенде эле башталбайт да, адамзатына туура. Ыйманды тааныш үчүн, билиш үчүн бул биздин төрөлгөндөн баштап ата энебиз тарбия берет, мугалимдерибиз тарбия берет. Ошол кызга эмне эч ким айткан жок беле. Азыркы кыздар намаз окурда жолугун кийип, узун кийим окуйт да, бирок бүткөндөн кайра чечип коечат да, кандай карайсыз? Эми ар бир нерсе аста болот дегендей, дегенде намазын окуп атсам, Кудайым буйруса, кичине убакыт өткөндөн жолугун деле салынат, Аллахтын жүрөгүнө ыйман берсечи. 5 миллион адамды бир саясат кылып, бир күндө жүрөгүнө ыйман салып, же болбосо силер ошондой бир жөнөкөй тарбияны биз адеп ахлакты үйрөтө албайт экенбиз да. Бул мамлекеттик деңгээлде жүрүш керек. Же ыйман сабагы мектептерге кирбесе, же садиктерге кирбесе, же телевизордон ислам жөнүндө эчтеке көргөзбөсө, анан мусулмандарды бул жерден жөн эле ошол уродствого обвинять этип жүргөн бул негизи туура эмес нерсе да. Ал эми алдыда дагы бир коногубуз бар. Ал кандай ой пикирди айтып берет, убакыттын жүрүшүндө көрөбүз. Коомубуздагы жүргөн жолукчан кыздардын дагы оң терс жактарын мен өз көзүм менен көрүп жүрөм. Андыктан мен дагы өз ой пикиримди билдирсем деп келген дагы бир каарманыбыз Уникум медициналык коллежинин студенти Даркүл Жекшенбаева бүгүн биздин студиябызда. Жолукчаңыз биз деле ыймандуу боло алабыз, бирок жолукчан кыздардын туура эмес жолдо жүргөнүн мен деле көрүп жүрөм. Ал тургай массалык маалымат каражаттарынан деле берилип атпайт деген ой пикирди билдирдиң эле. Мына ошолорду факт кылып бизге айтып өтчү. Ооба, бул телевизордо деле чыгып атат го, сойкуларды кармап, анан кармап келгенден кийин баягы хиджабтар илинип турат да, вешалкадачы. Анан баягы камера кирип келгенде хиджабтар менен көзүн, беттерин жоолук менен жаап атышат да. Бул окуя өтө ошто көбөйүп кеткен. Муну баарыбыз эле билебиз. Билесиңер, жанагы гостиничный бир бизнеске өтүп, Аллах өзүн сактасын. Анан жашоо болгондон сойкулар дагы жашагысы келет экен. Кудайым өзү аларды сактап, бизди сактасын ошондой жаладан. Бирок ошол мындай үйлөрдө, квартираларга сойкуларды элдер киргизбей баштайт. Сен кирбейсиң, бул биздин үйүздү бусасын, хозяина звонить эте баштагандан кийин алар ойлонуп туруп, анан кыздарга, сойку кыздар никап кие башташты. Бул ошто көп случай болду. Эми Аллахым өзү аларга жазасын берсин. Динди жаман көрсөткөн. Динди жамынып алып, өзлөрүнүн арам иштерине, Аллах айтат, ла тақрабу зина, зынага жакындабагыла десе, алар ошол татынакай кыздардын кийимин кийип алып, никап менен жамынып, элдин баары бул ыймандуу экен деп эч кимге кирбей дебейт да, сен сойкусуң деп. Анан ошо менен кирип алып иштерин кылып атат. Анан кийин зынага жолобогула. Анан бул эжекебиз айтып атат, ошол жерге да жооп берип коеюн. Паркка чыксам да жетелешип жүрүшөт деп. Конечно, жетелешет. Мисалы үчүн күйөөсү болсо жетелешет. Күйөөсүн колтуктап алат. Экөө паркка чыгып эс алыш керек да. Алар деле эл, адам. Анан не обязательно ал кыз жигит эмес, астагфирулла. Ошол нике кыйылмайынча аялыңдын колун кармаганга акың жок. Ал эч ким кармабайт антип. Кудайдан корккондор да. Анан эми алар жакшынакай парочка болсо, мүмкүн жаңы үйлөнүштү. Эмнеге колтукташып, колун кармап, мороженое жеп, коомчулукка чыкканга акысы жок. Мисалы, жолукчан кыздардын минустарын айтып кетсем, толтура да. Мисалы, бул жерде сиздерге катуу тийбесин, баягы сиздерде айткан жокмун, негизи эле маршрутка глобальный эмеле проблемаларыбызчы. Мисалы, жолукчан кыз баягы Кудайга ишенип, Кудайдын астына коркуп жолук салынып аткандан кийин 100% ошону аткарышыңар керек да. Баягы жолукту башыңарга салдыңарбы? 100%. Мисалы, жолук салынып туруп, агрессивный кыздарыбыз да бар, терс жактарычы. Бирөө менен кыйкырып урушат, жаман сөз оозунан чыгып кетет. Анда эмне салынды? Мен бул жерден түшүндүрүп кетким келет да, биз ошол идеалдуу кылып, биз ислам динин түшүнүшүбүз керек да. Ислам дининде бардык нерсе идеалдуу. Анткени анан бул жерде ал жолук салынабы, жолук салынбайбы, бул адамдык качество кетет да. Ал кандай коомдо тарбияланды. Анан динге киргенден кийин бир күндө тарбияланбайт. 10 жыл убакыт керек. Анан кийин мисалы мындай бир дресс-код кылбашыбыз керек да. Бул жолук салынды, бул идеалдуу. Бул күлүп туруш керек. Бетине түкүрсөң да бетин арчып экинчи жагыма түкүрүп койчу деп
сураныш керек, же болбосо маршруткага кирер менен тура калып келип отур деш керек. Жок, бул биздин коомдун эле жоолукчандары дагы зеркаласы. Мен ушул жоолук салган кыздарга таазим этет элем да. Алла ыраазы болсун сиздерден. Ошончолук ар бир кадамыңыздарда Аллахым периштелер бир салаваттарды айтып турсун. Себеп дегенде силер ушул коомчулукка, ушул стигма, дискриминацияга чыдап салынып атасыздар. Биз хиджабты мода катары кийбешибиз керек да. Ислам дининде мода жок. Жакшы шарият жегинде. Ошонун баарын ушундай коомчулукта жаман терс ойлор, пикирлер болбош үчүн эң биринчиден жоолукчан кыздар ответственный болуп, адеп ахлагыбызды оңдойлу, коомчулук жерде болобу, үйдө болобу, бардык жерде. Жакшы, суроо бар экен бизде. Бизде эки түшүнүк бар. Ыймандуу болуу жана Кудайдан коркуу. Качан ушул эки нерсе бизде бириккенде биз жоолук салына алабыз. Качан бизде ыйман гана, Аллахка болгон ишеним гана болгондо биз жоолук салына албайбыз да. Качан Кудайдан коркуу келгенде гана биз жоолукка өтөбүз. А пока бизде Кудайдан коркуу жок, жөн гана ишенебиз. Ошон үчүн биз жоолук салына албайбыз да. Сиздер айтып атасыздар, маршруткага түшкөндө сагыз чайнап антип минтип жүрөт. Жоолук салган кызга караганда сиз исламды жакшыраак түшүнөт экенсиз. Эмнеге ошол кызга жеткирип койгон жоксуз ошондо? Монт айтып койгон жоксуз. Эмнеге? Сиз жакшыраак түшүнөт турбайсызбы багыранда? Биринчиден исламды жакшы түшүнөм деп айткан жерим жок. Экинчиден ал жерде баягы ошондой ситуацияда кээ бирки адамдарга бар жеткире аласың, а кээ бирки адамдарга бар жеткире албайсың сөз менен дагы. Ошол нерсени көрдүм. А так болот учурда ошондой учурлар болот деги эле орун бербей койгон учурда баягы жеткирип айткан учурларым болот. Бирок ал учурда айткан жокмун. Анткени ал кыздын өзүнүн алып жүрүүсүнөн, сүйлөөсүнөн көрүнүп турду да, баягы акыры турбасы. Ушу ислам динине каршы болбой эле кайра колдосок жакшы болобу эле дейм да. Ислам динине каршы эмесмин. Мен ошол өзүн алдап, башкаларды дагы алдап, жөн эле сырткы келбети менен жакшы көрүнгөн жоолук салган кыздарга каршымын. Бул 100% кыз жоолук салына электе кыз боло келме ушунча 100% түшүнүп, Кудайдан коркуп туруп, анан кийин өзүн аябай тазалап, ишенип, сабырдуулукту кармап туруп кийсе, бул суроо эч качан жаралбайт болчу да. Эптеп бир эки сөздү, мисалы, бир талимге барып, аябай огуп отуруп туруп, Кудайдын баарына ишендим, бар турбайды, эртесин барып жоолук салынып алып, бүрсүгүнүз ой жакшы, бирок эртеңки күнү баягы жандагы зына иштерди, мурун кылып жүргөн зына иштерин кайра ойлонуп кетип, мисалы башка жоолукчан кызды көрүп, бул деле кылат экен, мен деле кыла берейин деген сыяктуу ойлор болуп, ошондуктан жоолукчандар жаманатка калып атат деген мен. Эми биз айтып аткандай, ошол бир сиз жакшы сөз айттыңыз, таалимге барып жоолук салынды да. Аллахым ошол кыздын жүрөгүнө салды бул нерсеничи. Эми ал салынды, туура. Мындан кийин ал окуп, иншалла оңоп кетет. Бирок биз мындай сырткы көрүнүштү карап эле аларды сындабашыбыз керек да. Ошол жоолук салыныштагы бул өзүнчө бир геройство деп койсок болот да. Себеп дегенде сен билесиң, жоолук салынганда мектепте окусаң сага мектептен зулум кылат, мугалимдер сени урушат, университет окусаң университет сага зулум кылат, коомчулук сени карайт, анан кийин кийинейин десең кийимиң жок. Мисалы мен башыман ушул нерсе өткөн да, биз 94-жылы Ислам университетине келсек, ал убакта кийим жок эле. Мисалы үчүн биз коомчулук көптөр айтып атат, мисалы арабтын кийимин кийет, башка культурн, биз кыргыздыкын кийгибиз келет дейт. Мен көп эле сүйлөшөм го, бирок өтө кымбат. Балким бул кийимди мындай ылайыкташтырып, коомчулукка ошол жаман көрсөтүп койбош үчүн жанагындай ар кандай ой пикирлерди айтышат го. Булар кимдер? Бул жамалайча айткандай, булар бул чоң энелер, булар жоолук салгандар, булар шалбырап жүргөндөр деген ой пикирди айта беришет. Мына ошондой болбош үчүн өзүбүздүн стилде, өзүбүздүккө мындай ылайыкташкан, кыргыздын менталитетине туура келген, жакшынакай тыкан кийимдерди чыгарсаңыздар болобу? Дизайнер катары бизге кыздар келишет. Келип биздин фигурабызга карата жакшынакай кылып тийип бериңиздер, аккуратный кылып деп. Азыр кыздар түшүнүп калды, интернеттен тияктан бияктан карашып түшүнүктөр жакшы да, алхамдулилла, мурункуга караганда. Келишет дагы биз өзүнүн фигурасына ылайыктуу кылып шариат жегинде кичине кененирээк болуш керек, сөзсүз кийим. Например, маршруткада кетип баратканда колду көтөргөндө жер ачылып калат да, ошон үчүн узунураак болот. Сөзсүз узун болуш керек да. Эми ошо жоолукка ыйман жетип аткан кыз ошого дагы ыйман жетет, узунураак кылып кийгенгечи, колунчу. Жоолуксуз болуп туруп ыймандуу болуш өтө кыйын, урматтуу туугандар. Эгер ошондой болуп туруп, жоолугу жок болуп туруп ыймандуу боло турган болгондо ошол Айшени өзү ошентип жүрмөк. Бейиште Хадичени өзү жүрмөк. Хадичениден ашып кеттиңерби? Жоолуксуз жүрүү эле кыйын болуп кеткендей. Хадичени өз бейиштеги эң даражасы эгиз аял Хадичени өз. Эгерде ошол жоолуксуз болуп туруп эле Аллах Таала жүрөгүмө карайт деп жалаңбаш жүрсө боло турган болгондо ошол Хадичени өз жүрсө жүргөнгө татыктуу эле.
эле. Себеби ошол эжеби энебиз бейиште аялдардын эң даражасы бийиги. Ошонун жүрөгүнөн кайсы кыргыздын аялынын, кайсы бүгүнкү күндөгү мода болгон, кайсы батышта жашаган аялдын жүрөгү таза деп айта аласыңар. Буга эч кимге жообуңарды күтпөйм дагы мен. Балким жоолукчандардын эми биз мындай тез көрүнүштөрүн айтып өттүк да коомчулукта. Жакшы жагын алып көрөлүчү. Жоолукчаңыз коомчулукка кандай пайда алып келет? Мындай больницага барсаң, барасың дагы бир нерсе үчүн канча акча төлөйсүң, Алар берки врачтар, диндеги эмес врачтар акчаны ала беришет. Алар Аллахтын астында ошол акча үчүн кийин жооп беребиз деп ойлошпойт да. Ал эми биздин мусулман бир туугандарыбыз болсо, айымдарыбыз ачык акча алышпайт. Бир справка үчүн 200 сом, 500 сом алышпайт. Жолу салынган кыз болобу, ким болот, шариатка никеге чейин бир эле жолу жолугуп, анан турмушка чыгыш керек турабы? Азыркы күндө андай кыздар аз. Жолук салынып эле жүргөн кыздар жигиттер менен жеттелешип эле, жигиттер менен телефондон сүйлөшүп эле, болгондо да маршруткадан келет, жаным деп кайра хиджабын кийип алып ошентип айтат да. Ошончолук болгондо жолук салындыңбы, бир жолу ата энең макулдук болобу, өзүң көңүлүң болобу, бир жолу көрүп тий да, ошондо баарыбыз оңолобуз деп айтам да. Жоолукчан кыз деген ким? Мына ушул суроону биз интернет булактарына жайгаштырганыбызда бүгүнкү биздин конокторго бир нече суроолор келген, чекесинен жооп алалы. Капкара кийинүү бул жүрөктү түшүрөт. Балдарыбыздагы көчөдөн көрүп калганда бул эмне деп сурашат. Мындай кийимдерди силер да тигесиңерби? Буларды каяктан алып келишет? Андай кийимди чыгарбай эле койсоңор болбойбу дейт. Бул кийимдерди биз өзүбүз чыгарбайбыз. Мындай болот да. Бизге келгенде өздөрүнүн каалоосу боюнча да келет, бирөө кара материалдан кийгиси келет, бирөө кызылдан кийгиси келет, бирөө көктөн кийгиси келет. Биз эми алып келген материалын айта албайбыз да, сен капкарап келиптирсиң, мындай кийинбегиң коомчулукка жакпай атат депчи. Биз айтабыз, башка материал менен комбинировать этип кийип берели. Капкара болобу, может жашыл кошолу, может кызыл кошолу деп советибизди бере алабыз да аларгачы. Аны ал адамдын өзүнүн каалоосу да. Эки жанагы сиздин акыркы сөзүңүзгө сиз айтып атасыз, ушу намаз окугандар, жоолук салынгандар жаман иштерди кылып атат депчи. Может ал жаным деп аткан, может жолдошудур, жолдошу менен телефон менен сүйлөшүп аткандыр. Жок, эмнеге? Любой жерде сүйлөшөргөнгө уруксат күйөөсү мененчи. Башка коомчулуктан коркуп сүйлөшпөгөн болбойт. Анан экинчиси пайгамбарыбыздын хадиси бар. Жок. Жоолукчандар жөнүндө бир комментарий кетсе эле баягы 5 кол тең эмес дей бересиң. Албетте, сизди мисалы бир жоолук салынган кыз күнөө кылып жатса, аны эч ким көргөн жок да. Мисалычы көрбөй калды да. Анан бизге келип алып, мен тазамын, мен мындаймын, мен Кудайдан корком деп, бирок мейли биз көргөн жокпуз, бирок бир Кудай көрүп турат силерди. Ошо баарыбыз күнөөкөрбүз да. 5 кол тең эмес деп кутулуп кетесиңер да. Биз эмнеге сизге көрсөтүшүбүз керек тазалыгыбызды? Биз Аллах көрүп турат биздин тазалыгыбызды. Анан бир маршруткадан бир турбаганын көрүп алып эле, анан ошо сиз баарынан тигиз атпайсызбы? Биз ошо бир хиджаб кийген кызды көрүп алып, ошо миңдеген хиджаб кийген кыздарга тигиз атпайсызбы ошол сөздү? Келиңиздер, экинчи суроо. Кайра кайталайсыз ошол сөздү. Келиңиздер, экинчи суроону убактыбыз чыгып баратат. Жамал эже сизге узаталы. Жоолук салынып намаз окубай койгондор бар. Ушул туура көрүнүшпү? Негизи жоолук салынуу бул фарз, намаз окуу да фарз. Бирок намаз обязательно окуш керек да. Жоолукчан курбу кыздарыңыз же жакындарыңыз барбы? Алардын жүрүм турумдары кандай? Бар болчу, мен айтып өттүм го башында. Экөө тең кайта 5-6 айдан кийин таштап койду ал нерсени. Жоолукчан кыздарга караганда жоолугу жок кыздар көп туура эмес жолдорго барышат. Анан жоолук салынган кыздарды эле жаман дей бергениңер туура эмес. Биринчи өзүңөр да жоолук салынып көрбөйсүңөрбү? Анан кандай кыйынчылыктар болоорун билесиңер дейт. Мен мисалы, мен ыймандуу кызмын деп айта алам. Мен жаман жолго барам, мен минтем тигинтем дебейм. Мен муну кылам, мен жоолукчан кыздан кыйынмын дебейм. Ооба, альхамдулилля, мен да жоолук салынсам керек эгер динди жакшы түшүнөм, туура. Мен эч бир кызды, жоолук салынган кызды жаман деп айтпайм. Ошон үчүн мен сиздерге айтып жатам, катуу тийип калбасын жүрөгүңүздөргө. Көчөдөн көрүп калдым, жоолукчан кыздарга асыл атпайсыздар, мына маршруткадан көрүп калдым деп атат эже. Ушул өзүңөр ошолорго жала жапканыңардын өзү ошолордун жакшылыгына далалат кылып атат эже. Эмне үчүн сиз жалаңбаш жүргөн кызга жала жаппай ошого жаап атасыз? Значит, сиз билесиз, жоолукчан кыз тигиге караганда 100% жакшы экенин. Ошол себептен ошого асылып атасыз. Жоолукчан адам баары бир көзгө шыр илинет да. Анын кылган кылыгы, анын сүйлөгөн сөзү шыр көрүнүп калат да, туурабы? Жоолук салынбаган кыздар жоолук салынган кыздарга асылып атат депчи, биздин эч кандай асылганыбыз жок да бул жердечи. Эми жоолук салынып, ушул динге өтөм деп, жоолук салынам деп, жаман жолго баспайм деп, эми Аллахтын айткан эмесин кылам деп, жакшы жолго жүрөм деген үчүн ал хиджаб кийип атат да. А биз болсо анткен жокпуз да, чынбы? Биз деле бирок Кудайга ишенебиз. Алар ошол жолго түшкөндөн кийин ошондой болуп туруш керек да, чынбы? Эскерткенер момундардын өзүнө пайда дейт да. Сиздер момун мусулман аялдарсыздар. Сиздер ошол кыздын, жоолукчан эженин
ошол эмесинин катасын сиздер сезгениңиздер, сиздерде илим пайда болгону да, сиздерде ошол илим болгону да, силер алган илимди ошолорго жеткирсеңер, силер ошону билет экенсиздер да, ошону алдын алып, ошону айтып эметип койсоңуздар, жоолукчандар деле жаман дей берүү. Сиздерди эч ким жаман деген жок го. Жоолукчандарды жаман деген жерибиз жок. Мына бул жерде баягы кыйкырышыптын кереги жок, чоң жигит. Мына жерде мындай болуп жатат да, жоолуктарды жаман деген жерибиз жок. Жоолукчандарды сыйлайбыз. Анан кийин мындай да, кандай десем, жоолукчандар жоолук салынып жүрөт, жоолугу жок ыйман кыздар деле бар. Бирок ошол жоолук салынган кыздар баягы 100% ыйман жолунда жүрсө, бардыгын түшүнүп, мындай чыгып, мисалы кыргызда макал бар го, бетиңди карап күлүп, артыңды карап ыйлап коет деген, ошондой болбосо деген ойда. Айтар элем да, биринчи өзүңөрдөн баштагыла, биринчи өзүңөр хиджаб кийип көргүлө, андан кийин бирөөгө барып асылып, анан бирөөнү сүйлөгүлө демекмин да. Мисалы, жоолук салынып туруп жаман жолго барган кыздарга жетсин деген ойдо биз айтып жатабыз. Силерди биз жолуңарды чечип салгыла, бунун кереги жок деген жерибиз жок. Анан ошо Кудайга ишенгениңди сен көргөзө аласыңбы? Мен могу Кудайдын берген эмелери, жолдору аркылуу сен аны көргөзүп беришиң керек. Кудай астында ар бирибиз жооп беребиз. Сен досуң үчүн же досуң сен үчүн жооп бербейт. Мисалы мен Кудайга ишенем деп туруп, алдыңарга жолук салынып, мына мен ишенип атам деп көрүнбөшүм керек да, туурабы? Мен Кудайдын астында мен өзүм жооп берем. Эгер мен салынбасам, мен өзүм жооп берем. Аны дагы критиковать эткен болбойт. Жалпы көрүүчүлөрдү эске алып, көрсөтүүнү жыйынтыктап өтсөңүздөр. Урматтуу бир тууган, сиз айтып атасыз жаман жагыбыздычы. Пайгамбарыбыз деген бир билесиздерби? Өзүнүн сахабаларына айткан экен да, бир киши динге келип, күндүз кечке 5 маал намаз окуйт экен дагы, кечинде барып ууру кылат экен да, таң аткычакты. Анан ошондо айтыптыр, 5 маал намаз окугандан силер кепил бересиңерби депчи. Жанындагылар сахабалар ооба кепил беребиз дегенде, анда убакыт бергиле ага дептир да, 5 маал намазын окуп атса, значит ошол намаз адамды оңдойт депчи. Сиз дагы ошо жаман нерселерди көрүп калсаңыз, биздин жоолукчан бир туугандарыбыздар жөнүндөчү эскертип айтып коюңуздар, сиздерде түшүнүктөрүңүздөр бар турбайбы? Урматтуу Кыргызстандын мусулман айымдары, кыздары, өзгөчө жоолук салынып жүргөндөрүңүздөр, баарыңыздарга мен таазим этем. Алла разы болсун. Өзүңүздөрдүн укуңуздарды коргоңуздар, жолуңуздарды чечпеңиздер демекмин. Аллахтан коркуңуздар. Дагы бир жолу кайталап кетем, мен жоолукка каршы эмесмин. Болгону аял заты ошол жан дүйнөсү менен сезген болсо, ошол жоолукту салынып, анан эртең кайта чечип койбойм дей тургандай ишеним болсо, ошондо гана салынса демекчимин. Ыйманыңарга дагы ыйман берсин демекчимин. Жанагы жоолук салынганбы, салынбаганбы, ар бир кызды ыйманга чакырмак. Кудай ар бирибизди жаман ойдон жана жаман жолдон сактасын. Ошону менен чыйырдын бүгүнкү көрсөтүүсүн аяктайбыз. Саламатта калыңыздар. Биздин чыйыр, сиздин багыт.